Assalamu alaikum. Facebook қолданушылар. Assalamu alaikum. Бағбандар жамааты саламатсыздарбы? Біз Қуршаптабыз. Қуршаптың жанындағы Широкий Шел деген аймақтабыз. Ошол аймақта бізде азыр аябай чоң мүмкүнчүлүк бар туғандар. Ошол аймақты бардығын суғат қылсақ болады. Кантип? Ошол жерде мына ушул көрүнүп турган адырлардын эң ар жагында Досмат деген жер бар. Ошо Досмат жакта Түйжок көл бар. Ошол көлдөн биз сууду тарттырып туруп, тетиги телебашкага чейин алып чыгып туруп, бияка тарай турган болсок, ушу чөлкөмдүн бардыгы сугат болот эле. Бул жерде эми канча миңдеген, 100 миңдеген дарактарды отургузса болот. Бул жерге деген эми дыйканчылык кылса болот, бардыгын кылса болот. Бир гана ушу суу жоктугунан ушул иштер кылынбай токтоп турат. Мынанын үстүлөрү бардыгы эгилчиле. Азыр болсо адамдар эч нерсе экпей эле жөн эле чөп гана кылып алышкан. Чөбүн эле чап алышат, калганы ушул бойдон калып кетет да. Бул жерге болсо башка мамлекеттерде болгондо мындай жерде эми өзүңүздөр билесиздер, укмуш кылып башкача кылып иштетмек да. Андай болбой жатат да, ондой болбой атат. Ошон үчүн туугандар бардык ушул бийлик төбөлөрүнөн суранамын. Ушул жерге bir проектировщик бериңиздер, ушуну эсептетейли, ушул сууду чыгарайлы, сууну чыгарып туруп, мынаяктагы бардык адамдарга суу тарап берип туруп, ошол суунун арендасынан эле ошол кетирген затраттардын бардыгын кайра ордуна калыбына келтирсек болот. Бул самоокупаемый проект туугандар. Ушундай жерлер Кыргызстанда аябай көп. Кыргызстанда мына Жаңарык жакта бар, Кызыл Сууда бар, мына Кызыл Сеңирдин үстүндө бар, мына жакта болсо, Ылдыйда Жаманадырда бар мындай жерлерибиз. Суу чыгара турган аябай көп жерлерибиз бар. Ошо суу чыгарып туруп, ушул жерлердин бардыгын гүлбакка айлантыра турган бизде мезгил келди, учур келди туугандар. Келиңиздер, эми баягындай тартып жесең таяшат, коюу жесең кояшат деп кичине эконом кылып, өзүбүздөн тартып, колго кетменди кармап, могу жерлерге чыгып кичине иштеп, мына жерлерде биздин ата бабаларыбыз бардык ушул жерден эле канча семьяларды бардыгын багып, канчалаган ушул жерде адамдар өзүнө азыгын таап жеген ушул жерлер себепчи болуп турган. Дагы деле жер эне бизди алдабайт. Келиңиздер туугандар, мына ушундай чоң жайык жерибиз турат, ушунун бардыгын сугат кылып алышка бизде азыр уникальный шанс турат. Бардыгыңыздардан суранамын туугандар, ушуну жеткизиңиздер. Ошол жерге каражатын таап, ушул сууду чыгарып бере турган болсо, ушунун бардыгы бак болот, Кудай кааласа. Бул жерге бадам, мисте, анар, эң ысыкта жакшы боло турган нерселердин бардыгын ушул жерге отургузсак болот туугандар. Мына тет жакта көрүп турасыңар, кичине булактын суусун ичкен немелерди, мына дарактары асман тиреп турат. Бу жерде болот, Кудай кааласа. Суу эле болсо бар жок боло турган жер. Өзгөндүн жериндей, өзгөндөй жерим болсо деген экен. Ушул лейлектей элим болсо деген экен туугандар. Келиңиздер, биз ушундай өзгөндөй жерибизде лейлектей болуп иштеп берейли туугандар. Кандай дейсиздер? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатух. Силер менен Абдулла Ташиевич болду. Кайрадан ушундай эфирлерде жолугушканга чейин тынч аман болуңуздар.